Бүгүнкү сюжетибиз Тажикстан Республикасы менен өлкөбүздүн ортосунда болгон куралдуу кагылышууда дайынсыз жоголгон офицер Анарбеков Дастан тууралуу болмокчу. Ал Тажикстан тараптан болгон агрессиялык кол салууда кызмат ордунда болгон, бирок тийиштүү тарап Дастандын өлүү же тирүү экендиги жөнүндө расмий маалымат бербей келет. Дал ушул себептен Дастандын айылдаштары жана жакындары жогорку тараптан так маалымат берүүсүн талап кылып тынчтык акциясына чыгышты. Биздин чыгармачыл топ бул окуяны жеринен чагылдырып келген. Kırgız elin çoğunları aylanayın, elden yurttan aylanayın. Dastan mamanıtan kaytargıla biz ilgeri tölgöçüge üşengen adamız. Tacık elderi aylanayın, sizler çıkargıla aranarda olsa. Suranarım oşal. Bu men körüm aylanayın. Men de indi ilatpağıla. Suranarım aytarım, ustastandına. Özgür var istep kırağıla. Bir dakikaları karavayatırım, ben düşenim oşağı. Barıp, Tajikistan'a barıp surağıla, karağıla aylanayın. Tajik dili el, biz kokuşuğun yurt. Alarında baldar var, ilovasın biz kokuşuğun karıları. Elim okulat. Biz baştan çıkakpız aylanayın, kövemiz biz. Aytarım oşan aylanayın, suranam Kırgız'ın çoğunlarına aytam. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, Садыр Нуркожоевич жана УКМК начальниги Камчыбек Ташиев сизге чоң биздин Аманбаев айыл өкмөтүнүн тургундарынан чоң кайрылуу жасап аткан себеби мен Чыңгыз Айтматов орто мектебинин ачылды сабагынан сабак берем. Бул баланы мен билем. Бул балага мен жанагы аскерге чейинки дайындык сабагынан сабак өткөм. Абдан жоопкерчиликтүү ответственный бала болчу. Агай, siz korkpoңуз. Мен мына окууну бүткөндөн кийин 2 жылдан кийин барып туруп военный академияга тапшырам. Анан сиздин немеңизди көрөсүз, буйрукса Кудай кааласа барып служба кылам. Мына ошо баланы мен күткөм. Кудайга шүгүр, мынакей 10 күн болду. 10 күндөн бери себепсиз болуп атат бул бала. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, бул эмне деген шумдук? Мына воинский частка барып, ата-энеси барып билдирген экен, жок болуп атат бул баланы. Биз сизге кайрылабыз, бардыгыбызды кайрылабыз. Себеби ошо баланы аракет кылып таап бериңиз. Ошо бала өлгөн жок. Ал барымтада жатыр. Биз ишенебиз. Ал тирүү. Ал кайрылып келет биз үчүн. Бизге керек ал бала. Жогорку айтылган кайрылуулардын бардыгына кошулам. Анан айтарым, астыбыз, капельница аркабыз таблетка менен жашап атабыз. 10 күн дейт, бүгүн 11-күн бүтүп баратыр. Эл журт айланайын, баарыңар дуа кылып тилесеңер. Анан жогору бийликте отургандардан суранам. Может, Өзбекстанга өтүп кеткен чыгар. Тажикстанбы, Оштун ичинде жашап атабы. Мына баарын көрүп атасыңар. Бир кабарын берип койгулачы. Кан жутуп отурабыз. Мен жаназага жол бербейм. Балабызды таап бергиле. Суранам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биздин балабызды таап бергенге жардам бериңиз. Баланы деген, биз деген өстүрөбүз, туура элибизди, жерибизди коргосун дейбиз. Ал эми мындай жерде биз деле тең атадай сүйлөшө тургандай акыбалга жетсек керек го. Садыр Нуркожоевич, өзүңүздүн сөзүңүз боюнча аскерибиз деле Кудайга шүгүр болуп калган экен. Эми тажиктер менен тең ата сүйлөшүп, балдарыбызды кайтарып бергенге жардам берсеңиз экен. Эми согуштун деле өзүнүн тактикасы болот. Өзүнүн деле закону болот да. Сүйлөшүп, пленде түшкөндөрдүн туткундарды алмашат, жарадарларды беришет, алмашат сүйлөшүү жолу менен. Эми ошо сүйлөшкөнгө да чамаңар жетпей атабы, урматтуу бийлик өкүлдөрү? Жардам бериңиздер да, же өлүгүн, же тирүүн табайлыкта биз качанга чейин жүрө беребиз ушундай. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, биздин балабыздын жоголгонуна мына 10 күн болду. Ата-энеси да кайрылуу жасап атат. Ушуга чейин бийлик өкүлдөрү биздин балабыздын тагдыры жөнүндө бир ооз кабар берген жок. Элдин баары байтын бери суранып атат. Биз суранбайбыз, талап кылабыз. Мамлекет ар бир жаран үчүн жооптуу болуш керек. Эгерде ушинтип эле дайынсыз жок боло берсек, мамлекет эч кандай жардам көрсөтпөсө, жогубузду таап бере албаса, анда эмнеге отурушат бийлик өкүлдөрү? Ошол себептен биз жакын аранын ичинде балабыздын тагдыры жөнүндө
бизге толук маалымат берсин. Бүт Кыргызстан боюнча издөө жарыяласын. Бул биздин мамлекетибиздин бийликтин мажүрөлүгүнөн, кайдыгерлигинен эч кандай иш жүргүзбөгөндүгүнөн кабар берет. Мы считаем, что мы живем в свободной, независимой стране. Куда же смотрит эта страна? Если у нас пропадают люди, мы не знаем. Дастан учился в нашей школе, был замечательным учеником, всегда примерным. Такие, как Дастан, это защитники и опора нашего государства. Именно опора. Если такие дети у нас исчезают, и мы не знаем, где они, что же мы можем спрашивать о других? Уважаемый президент, мы не просим, мы требуем. Верните нашего сына, нашего ученика, нашего простого человека, потому что за ним все село, весь Талас, весь Кыргызстан. Урматтуу кыргыз элим, Дастан Анарбеков бул Таластын же бир айылдын, бир райондун уулу эмес, бул кыргыз элинин баатыры, кыргыз элинин уулу. Өзүнүн жанын аябастан кыргыз эл үчүн чек арада чеп болуп, мамлекет үчүн, эл үчүн күйүп, ошол жерде кызмат кылды. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Дастандын бар экени, тирүү экени же тирүү эмес экени биздин мыйзамдуу, эгемендүү мамлекетибизде табылбай, такталбай атканы бул бизди кыжалат кылып атат. Айылдагы элдер, ата-энелер, бир туугандар мындай күндү көтөргөнгө аябай оор болуп атат. Сизден ишенебиз. Табылышына сиздердин салымыңыздар чоң. Анарбеков Дастан, биздин досубуз, биз менен чогуу чоңоюп, бир идиштен суу ичип, бир идиштен тамак жеп калган кандоосубуз бүгүнкү күндө мынакей дайынсыз жок болуп олтурууда. 10 күндөн бери биздин досубуздан эч кандай кабар жок. Же бар экенин билбейбиз, же жок экенин билбейбиз. Уктасак түшүбүздөн, ойгонсок көз алдыбыздан кетпей, оюбуздун баары ошол болуп калды. Бизге өзүнүн кыялдарын айтып, досум мен буйрса полковник болом, генерал болом, мамлекеттин башында мыкты турган инсандардан болом деп аябай көп кыялданчу. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу президент, бизге ушул досубузду, ушундай патриот досубузду, өзүңүздөрдүн жараныңыздарды кайтарып берүүңүздөрдү суранабыз. Biz sizlerge ушунчалык кайрылуу жасап атканыбыздын себеби мына ушул балабыз жаңы эле окуун бүтүп, жаңы эле кызматка барып, ушундай мээнет жасайын деп, өзүн ушу армиянын кызматынан көрсөтөйүн деген жигит эле. Бул жөн эле ушундай армия кызматын тандап алган эмес. Бунун атасы да ички иштер кызматынын полковниги. Чоң атасы да ички иштер кызматынын полковниги. Керек болсо немеден Москвадан Союз убагында ички иштер академиясын бүткөн киши болчу. Ал эми ананын аркы атасы улуу ата мекенин согуштун катышуучусу, Чүтлү баатыры болгон киши болчу. Иманалиев Иманбек деген. Мына бүгүн ошо кишинин небересин эч жерден таппай атабыз. Ушу балабызды таап бергиле. Тажикстанда болобу, каягында болот, түрмөсүндө болобу, хотя бы түрмөсүндө болсо да ошонун тирүү экенин, ушундай болуп түрмөдө жатканын, аны тажиктер барымтага алып атканын баарын дадилдеп айтып бергиле. Ошондо биздин айылдын эли тынчыйт. Биздин ушундай балабыздан кабар алып бергиле деп биз силерден требовать этебиз, и суранабыз да. Бул окуя тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттары Марат Мураталиев жана Дастан Жумабеков Жогорку Кеңештин трибунасында үн каткан. Биздин бир жоокер дайынсыз жок болуп атат бүгүнкү күнгө чейин. Ата-энелер аябай сарсанаа болуп, кайгырып күтүп атат. Ошондуктан күч органдарына ушул иш боюнча эмне иштер жүрүп атат, кандай бир сырлар бар же эмне болуп атат, бир жыйынтык берип койсо бизден сурап атат да ата-энелери. Тездетип тапшырмаларды берип турушун апрелде берип койсоңуздар жакшы болот эле, барбы же жокпу деп. Ошол балабы деп жана камуфляжын бериптир деп апасы ыйлап атат. Кандай болгон күндө да койгон талаптар аткарылып, маселе оң жагына чечилет деген ишеничтебиз.